Ак үйдө оюн көрсөткөн циркачтар министрликтен алдына сыйлыктарын тизип, жумуштан кетүүгө арыз жазды. Мамлекеттик цирктин артисттери кайрадан нааразычылык акциясына чыгышты. Учурда аталган акция Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин имаратынын алдында болуп жатат. Буга чейин алар Ак үйдүн алдына чыгып, жетекчинин орду бош турганына нааразы болуп, өздөрү тандаган талапкерди жетекчиликке дайындоону талап кылышкан эле. Бул жолу артисттер нааразычылык билдирүүнүн белгиси катары мамлекетке өздөрүнүн сыйлыктарын тапшыруу чечимин кабыл алышкан. Данияр Өмүрбековдун айтымында 37 артист жумуштан кетүү боюнча арыз жазышкан. Ал эми Марат Эшимбеков мамлекеттик цирктин кызматкерлери таза иштеп, өздөрүнүн ак эмгеги менен ийгиликтерге жетишкендигин көрсөтүү үчүн артисттер болгон сыйлыктарын чогултушканын билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда 35 адам жумуштан кетүү боюнча арызын жазышкан. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Кыргыз-казак чек арасына жакын мыйзам бузуу боюнча шексен алган адам жоокерлер аткан октон каза тапты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлагандай, 23 январда Талас облусунун Манас районуна караштуу Жайылган аймагында кыргыз тараптан 15 чакты жылкыны айдап, Казакстанга мыйзамсыз өтүп бараткандар аныкталган. Мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдиргендей, ал жерге чек арачылар барып, мыйзам бузгандарды кармоого аракет кылганда шектүүлөр каршылык көрсөтүп, жоокерлерге бычак шилтешкен. Коопсуздукту коргош үчүн чек арачылар асманга ок атып, эскертүү беришкен. Ага карабай беркилер каршылык көрсөтө бергендиктен жоокерлер ок атып, бирөө жарадар болгон. Анын 2 шериги Казакстан тарапка качып өтүп кеткен. Октон жарадар болгон жаран биринчи медициналык жардам көрсөтүү учурунда көз жумду, деди Бөрүбаева. Бул тууралуу Кыргызстандын жана Казакстандын тийиштүү органдарына кабар берилди. Окуя жана шектүүлөрдүн тек жайы иликтенип жатат. Кыргызстандык 2 спортчу грэпплинг боюнча дүйнө чемпиону болушту. WGF версиясы менен Грузияда өтүп жаткан грэпплинг боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын 2 спортчусу алтын байге тагынышты. 20 январда башталган чемпионат 28 январга чейин созулат. Буга катышууга Кыргызстандан Алмаз Аккул менен Бакыт Кадыров жолдомо алган болчу. Жыйынтыгында экөө тең аталган версия боюнча атаандаштарын утуп, дүйнө чемпиону болуп калышты. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкерлери алдамчылыкка шектелген адамды кармашты. Бул тууралуу бүгүн 23 январда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 2018 жылдын аягында криминалдык милиция кызматына Бишкек шаарынын 53 жаштагы тургуну октябрь айында алдоо жолу менен акчасын алып алган адамга чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Ал жабырлануучуга өзүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тааныштырып, карызын өндүрүп берүүнү убадалаган. Шектүү бул кызматын 17 000 сомго баалаган, бирок ал телефон чалууларга жооп бербей, андан кийин качып кеткен. Топтолгон материалдардын негизинде 2018 жылдын декабрь айында Свердлов райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексиндеги 166-берененин негизинде кылмыш иш козгогон. Ыкчам кызматкерлер шектүү катары Бишкек шаарында жашаган 1979 жылы туулган жаранды колго түшүрдү. Ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосуна алынган. Соттун чечими менен шектүү убактылуу кармоочу жайга камалды. Ал текшерүү учурунда башка алдамчылык фактысы боюнча изделип жатканы белгилүү болду. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Өкмөт март айына чейин жаңы кодекстердеги кемчиликтерди оңдоп чыкмай болду. Жогорку кеңеш 23 январда ушуга байланыштуу токтом кабыл алды. Анда 1 январдан баштап күчүнө кирген кодекстерде жана мыйзамдарда кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча бир катар сунуштар киргизилген. Ошону менен катар жакын арада мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуш киргизүү тапшырылды. Мунун алдында башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшенбиев кодекстеги мүчүлүштүктөрдү жоюу боюнча 4 жумушчу топ түзүлгөнүн билдирген. Кыргызстанда 1 январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирген. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштей баштаган. Андагы айрым беренелер менен нормалар коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кодекстердин айрым беренелери кайра каралып чыгышы керек экенин билдирген. Жогорку кеңеш 1 январда
жылдардан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстер менен мыйзамдар боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Ага вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тиешелүү мекемелер менен министрликтердин башчылары жана кодекстерди иштеп чыккан эксперттик топтун мүчөлөрү катышты.